Ассаламу алейкум, сіздер менен Актылек Капаров. Соңғы уақытта дээрлик күн сайын мамлекеттик органдар уюшкан кылмыштуу топторго байланышы бар ишкерлер, чиновниктер кармалып жаткан жана ошого байланыштуу ондогон мамлекеттик кызматкерлер иштен бошотулуп жатат деп билдирип жатышат. Бир сөз менен айтканда, коррупция уюшкан кылмыштуулук менен аеосуз күрөш жүрүп жатат экен. Чындап эле ошондойбу? Келгиле, карап көрөлүчү. Менимче, андай деле эмес. Караңыз, октябрда бир катар бизнесмендер уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар жана кылмыштуу кирешилерди адалдаган деп кармалган. Маселен, бул Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов. Бул Elite House'тун негиздөөчүсү Тимур Файзиев жана ишкер Олег Падабеков. Салимов менен Файзиев азыр дагы деле камакта. Ал эми Падабеков болсо, эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду. Ооба, кээ бир көрүүчүлөр бирок жаңылыктарда чиновниктер ОПГ менен байланышы үчүн кармалып жатканын көрсөтүп жатышпайбы? Ошондуктан биз аеосуз күрөш жүрүп жатат деп ойлойбуз деши мүмкүн. Караңыздар, жакында эле интернетке министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Крим авторитет Камчыбек Көлбаевдин апасына арналган майрамдык иш-чарага катышып жаткан видео тараган. Майя Жайыстын тилегин орундатыш үчүн урматтуу агайын туугандар, бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл керек. Ошондуктан Майя Жайыстке ден соолук каалап коелу. Уулдарына да наказ берели, жердеме ошого 10 жыл, жок дегенде ары десек 20 жылга чейин биздин эжебизди жакшылап багып бериңиздер. Ушул чуулганды видеого байланыштуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деп комментарий берди. Акылбек Сөбектин тойго барганы боюнча ал 5 жыл мурда барган экен. Айтып атпаймынбы? Вот Көлбаев менен мен деле таанышмын. Таныш болгом. Мен деле жолукканмын. Акылбек Сөбек 5 жыл мурда тойго барган, ал таныш болгон. Бирок мына 3 жылдан бери биз менен иштеп атат, эч кандай байланышы жок, эч кандай сүйлөшүү жок. Эгерде Акылбек Сөбековичтин ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даяр. Мына ушундай достор. Айта кетсек, бул иш-чарага Акылбек Жапаров менен бирге Мадина базарынын кожоюну Турсунтай Салимов, азыркы депутат Элмурза Сатыбалдиев жана Евразия өнүктүрүү банкынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Нурлан Акматовдор да болушкан. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө эмнегедир алар тууралуу эч нерсе айткан жок. Дагы улантабыз. Президенттин кудасын баарыңыздар таанысаңыздар керек. Бул жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев. Акылбек Түмөнбаев Камчы Көлбаевдин жанагы похоронуна барса, аны жазалабайсыңар дейт. Өткөн жылы интернетке Акылбек Түмөнбаев, Садыр Жапаров жана Орозахун Сайдазимов, башкача айтканда Азим Ройдун чогуу түшкөн сүрөтү да тараган. Азим Рой бул Крим авторитет Камчы Көлбаевдин өкүл атасы деп УКМК билдирет. Ал тургай Азим Рой 2021 жылы Кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата да медаль алган. Ал эми Чалдабардын бир көчөсүнө анын ысымы ыйгарылган. Ал эми жакында эле УКМК Азим Ройду мамлекеттер аралык издөөгө салды. Келгиле, Камчыбек Ташиев Акылбек Түмөнбаев тууралуу эмне деген угуп көрөлү. Эмне үчүн тартпайбыз Акылбек Түмөнбаевди жоопко? Акылбек Түмөнбаев эл шайлаган депутат. Ошол жерден эл шайлай берген. Эл кандай депутатты шайласа, биз ошол депутаттар менен иштеп атабыз. Бирок аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Акылбек Түмөнбаевди бүгүн эле барып мандатын тапшыртып, же болбосо иштен кууп жибере турган адам эмес экен, аны эл шайлаган. Эгерде Акылбек Түмөнбаевдин ордунда кайсы бир чиновник болгондо, мамлекет кызмат иштегенде 1 сааттан кийин жумуштан алдырмакмын. 1 сааттан кийин жумуштан кетмек ошолчу. Аны өзү четсин. Өзүнүн оюна, өзүнүн как говорится, уят сыйытына коёлу. Эгер өзү кетем десе кетип калса, өзү дагы жакшы болот. Жок, мен мындан арда иштейм десе, аны да өзү билсин. Бирок Акылбек Түмөнбаевдин бүгүнкү күндө ошол Көлбаев менен байланыштар чыккан эле күнү мен кылмыш ишин козгоймун. Азырынча чыга элек. Мына ушундай. Баса, уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы үчүн кармалган ишкер Олег Падабеков дагы деле эсиңиздеби? Тинтүү учурунда анын жанынан гильзалар, бычактар жана көп сандагы мамлекеттик документтер табылган. Ошентип октябрдын аягында ал эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду.
Подобедов камакка алынганга чейин Гознак компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Эмне үчүн болгон? Анткени ноябрь айынын башында бул компания кайра каттоодон өтүп, Подобедов негиздөөчүлөрүнүн тизмесинен чыккан. Азыр бул фирманын жалгыз негиздөөчүсү болуп, президенттин иш башкармасынын алдындагы басмагына көрсөтүлүп турат. Олег Подобедов менен Акылбек Түмөнбаевдин бир тууганын байланышын таптык. Ооба, бул Туризбек Түмөнбаев. Олег Подобедов экөө бизнес өнөктөш болушкан. 2021 жылдын сентябрдын аягына чейин Туризбек Түмөнбаев Олег Подобедов менен бирге Континент Плюс компаниясынын тең негиздөөчүлөрүнүн тизмесинде болгон. Андан кийин ошол эле 21 жылы компания кайра каттоодон өтүп, Туризбек Түмөнбаевдин кызы Олег Подобедов менен бирге ушул эле компаниянын тең негиздөөчүсү болуп калган. Мындан сырткары Айгерим Турузбековна Деловая стратегия деген компаниянын тең негиздөөчүсүнүн тизмесинде да болгон. Ал эми Деловая стратегия деген фирма Гознак компаниясынын тендерлерин өз учурунда утуп турган. 2 жыл мурун Темир Афлаев бул адамдар жана компаниялар тууралуу иликтөөсүн да жарыялаган болчу. Түмөнбаевдин кызына таандык иштиктүү стратегия компаниясы Гознактын тендерлерин утуп алат. Гознак болсо Унаа мамлекеттик ишканасынын 1,5 миллиарддык тендерин утуп алат. Ал жерде директор Турузбек Түмөнбаев. Түмөнбаев менен Гознактын негиздөөчүлөрүнүн биргелешкен Континент Плюс ЖЧКсы бар. Гознак да Континент Плюс дагы Континент компаниялар тобуна кирет. Ушул иликтөөдөн кийин Түмөнбаев КЗЧУ менен Унаа мамлекеттик мекемесинин директорлугунан бошотулган болчу. Бирок ушул жылы Түмөнбаев башка кызматка дайындалды. Ал азыр Бишкек асфальт сервистин директору. Башка өлкөлөрдө чиновниктер акыркы сапарга узатуу зыйнатында $200 бергени, журналисттерди кемсинткени же досторуна алардын ишине катышууга уруксат берген үчүн кызматынан өздөрү арыз жазып кетишет. Маселен, 2011 жылы Британиянын коргоо министри Лиам Фокс досуна министрликтин ишине активдүү катышууга уруксат бергенин мойнуна алып, кызматтан өз арызы менен кеткен. Дагы бир мисал, 2020 жылы Финляндиянын каржы министри ораторлук чеберчилик курсуна бюджеттен акча короткондугу үчүн кызматтан кеткен. Эми атка минерлер менен уюшкан кылмыштуу топтордун байланышы ачыкка чыкканда, башка өлкөлөрдө эмне болоорун элестете аласызбы? Коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш биринчи кезекте ак үйдүн ичинде, көк үйдүн ичинде жүргүзүлүшү керек. Карапайым кыргызстандыктар чынында эле кол тийбестик жок экен. Ким болсаң да баары бир мыйзам алдында жооп берерин далили менен көрүшү керек, билиши керек. Мына ошондо гана карапайым калк жаркын келечекке ишеним артып, коррупция жоюлуп, кылмыштуулук азайып, өлкө өнүгүү жолуна түшөт. Алга медиа менен эксклюзив KG каналдарына катталыңыздар. Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.